Ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес паркы бул жыл ичинде 150дөн ашык стартаптарды питчингке даярдап, упаковка кылып, таңгактап, инвесторлордун алдына даярдап чыктык. Азыр бул жерде мындай бир кандайдыр бир бөлүгү эле турат. Мындай айыл чарбасы менен агро сектор менен байланышкан гана бөлүгүн атайын жаш табышкер жана инновациялык агро борбор ошондой эле дижит конуш проекттери долбоорлордун алкагында ушуну бүгүн Европалык Союздун элчисине атайын көрсөтөлү деп койдук. Анан эң негизги нерсе жаштарда бул канчалык көп бизнес идея болсо, ошончолук бизнес идеялардын жарышы, алардын атаандашуусу сөзсүз күчтүү бизнес долбоорлорго айланышына шарт түзөт экен. Ошондуктан атаандаштык болгон жерде дайыма өсүп өнүгүү боло берет экен. Биз буга чейин 4 жолу жаштарды окуткан болсок, эми Кудай буйрса 5 декабрдан баштап дагы 2 группа кабыл алып окуталы деп жатабыз. Жаңы жылдын астында дагы жаш бишкерлердин жаңы бир тайпасы түзүлөт деген ойдомун. Студенттердин адистиги маанигеи эмеспи? Адистиги эч кандай. Алардын факультети, алардын кайсы коллежде же болбосо Ош мамлекеттик университетинин кайсы лицейинде окугандыгы эч кандай маанигеи эмес. Бул негизинен тиги өзлөрү бизнеске кызыккан, жанагындай туубаса бир лидерлик сапаттары бар, менеджерлик сапаттары бар студенттер үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр. Себеби биздин донорлор буга чейин көптөгөн биздин стартаптарга өзлөрүнүн жана инвестициясын бөлүп атышат. Азыр эң кеминде бир $1000 баштап $10,000 чейин ошол долбоорлорго кредит эмес, грант түрүндө ошол старттык капитал катары инвестиция алып атышат. Мынакей студенттерден сырткары дагы мугалимдер, университеттеги кызматкерлер ушу бизнес багытында кандайдыр бир кеп кеңеш, бир насаат, бир маалымат керек болсо сиздер жардам бере аласыздар? Сөзсүз, биз Ошмунун жаштар бизнес паркы ошол көп жаштар болуш керек. Жок, ал жерде 35 жашка чейинки жаш мугалимдер дагы, окутуучулар дагы катыша алат. Анан негизи эле Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары ошол командада ментор катары, аларга насаатчы катары толук катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби азыр учурда ар түрдүү чоң курактагы адамдардан болобу, жаштардан болобу жакшы идеялар бар. Ошол идеяларды жалгыз адам эч качан ишке ашыра албайт. Ошо команда болот. Ошо команданын ичинде алардын ментору да болот. Негизги ишти аткара турган, бизнести жүргүзө турган, же болбосо бизнес идеянын авторлору болгон жаштар дагы болот. Анан чогуу ошондой жанагы тажрыйба менен жаштык ширелишкен жерде сөзсүз ийгилик жаралат деп ойлойм. Бул кыргыз билим берүү системасында жаңылык болуп атат да. Университеттерде ушундай бизнес проекттерди реализация кылган жаштарды көнүктүрүп атасыздар да. Ошол келечеги кандай болот? Кийин ошол ишкерлер мисалы университетти бүткөндөн кийинки тагдыры кандай болот ошолор? Сөзсүз бул долбоорлор мен ойлойм башталышы болгону менен келечекте Кыргызстандын экономикасына эң негизгиси өзүлөрү аяктаган университеттин мындай экономикалык абалына сөзсүз таасирин тийгизет, анын престижине сөзсүз таасирин тийгизет. Себеби эгерде дүйнөлүк алкактан алып карай турган болсок, эң чоң компанияларды эле биринчи прототиптери, биринчи стартаптары ошол компаниянын негиздөөчүлөрү университетте окуп жүргөн учурда пайда болгон нерселер да. Ошондуктан мисалы дүйнөгө белгилүү Илон Маск деле өзүнүн Tesla деген компаниясынын биринчи прототипин, логотипин өзү ошол Беркли университетинде өзү билим алып жүргөн учурда ойлоп тапкан экен. Ошол сыяктуу биздин стартаптардагы келечекте чоң компанияларга, миллиардер компанияларга өсүп жетет деген толук ишенем. Демек, иштеп чыккан команда жаштар университет бүткөндөн кийин ошо бизнес уланып кете беришет, э? Сөзсүз бизнести университетте калап алып. Жок, бул ошол автордун өзүнүн бизнеси болот. Ал ошо келечекте турмуштан баягы ордун таап, анан эң негизгиси жанагы жалданма жумушчу болбой, булар тескерисинче булар иш берүүчү болуп башка адамдарды жалдап иштетип, өзүнүн баягы көз карандысыз мындай бизнесин түптөп алып кеткенге чоң мүмкүнчүлүктөр да. Саламатсыздарбы, мен Абдыгулова Айсел, Actis командасынын капитаны болом.
Азыркы учурда биздин командада 3 долбоор чыгып жатат. Биринчиси бул Эко келечек деген долбоор. Ал биздин өлкөбүздү, биз мамлекетти, целом дүйнөнү булгаган пластиктер менен күрөшүү боюнча долбоор. Ошол долбоордун алкагында биз эко шыпыргыларды жасап чыгардык. Бул шыпыргылардын өзгөчөлүгү, башка долбоорлордон өзгөчөлүгү, ооба, мынакей. Башка долбоорлор пластикти эриткенде ар кандай адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү заттар чыгат. А биздин долбоор болсо биз пластиктерди эритпейбиз, биз болгону аларды ысытып, аларга форма беребиз. Ошондуктан бизде эч кандай мындай адамдын ден соолугуна, целом абага алып келе турган, пластик аркылуу алып келе турган зыяндар жок. Ошондой сонун долбоор иштеп чыгардык. Бул биринчиси, пластик менен. Бул биринчиси. Дагы кандай? Дагы долбоорлорубуз бул жакка келсин. Бул боюнча ким айтып берет? Муну өзүнүн координатору айтып берсин. Кандай, ким координатор? Координатор жок да, алар презентация. Анда билгениң айтып берет. Мен мына Ширин тарыхы менен жаңылыктан айтып берейин. Биздин экинчи долбоорубуз бул жаңгактан. Бул долбоор негизи кандай десем, мисалы азыр акыркы жылдары Арсанбапта жаңгак дарактарын кесүү жана жаңгак саткан адамдарын спрос азайып кеткендиктен алар жаңгак уже тербей калгандан улам, ошол көйгөйдөн улам иштеп чыгарылган долбоор. Биз адамдар Арсанбаптын жашоочуларынан жаңгакты сатып алып, аны Кыргызстанда болбогон 4 түрдүү кылып чыгарууну чечтик. Мисалы, бул жерде сладкий бабушки деп турат. Бул жаңгак өзүнүн кандай десем, өзгөчө ширин дамы менен айырмаланат. Андан соң бизде дагы соленый бар. Буну кандай деп койсок, тамашалап айтканда пивонун сүйүүчүлөрүнө арналган туздалган продукт. Ооба. Аябай популярдуу болуп жатат азыркы учурда. Анан бизде дагы азыр иштетилип жатат, чыгарып атабыз. Шоколадный болот, анан асал менен бал менен аралашкан да жаңгактар чыгарабыз деп жатабыз. Бул проект долбоор бизде Enactus-тын кандай десем, неделя молодежного предпринимательства деген форумда грант утуп алды. $4000 грант утуп алды. Ошол гранттын акчасына биз машина алып, атайын аппарат алып, буларды тездөө жана тез упаковка кылуу максатында иштеп чыгабыз. Командада 27 мүчө. Ооба. Анан үчүнчү долбоор ооба. Үчүнчү долбоор бул биздин Ширин тарых деген долбоорубуз. Бул азыр кандай десем, прототип болуп турат. Себеби биз азыр буну чыгарыш үчүн бизге атайын иштеп чыгарылган аппараттар керек. Бул шоколад. Азыр мисалы азыркы учурда ата-эне менен баланын көйгөйү бар. Бала шоколад жейин дейт, ата-энеси китеп оку дейт. А биз ошол экөөнүн бир долбоорго, бир шоколадка бириктирели дедик. Бул жерде упаковкасы менен айырмаланат. Упаковкасынын ичинде мынакей, мисалы бул шоколаддар ар кандай улуттук буюмдар же биздин Курманжан датка, Алымбек датка, ошолордун формасында чыгарылат да шоколаддар. Анан бул жерде QR код болот. Ал YouTube'га кирет. QR код аркылуу YouTube'га кирип, бала ошол инсан аркылуу мультфильм же бир маалымат алса болот. Анан дагы бул жерде 3 тилде, кыргыз тилинде, англис тилинде жана орус тилинде жомоктор жазылат. Ошол аркылуу дагы бала кызыгып окуйт. Мисалы, ар бир жаш бала шоколад алгандан кийин сыртын карап, ойноп көрөт го. Ошол сыяктуу эле биз ошол ата-эне менен бала урушпаш үчүн ошол эки жагымды балага жаккан нерсени бир долбоорго бириктирип